Hello everybody, how are you doing? Today we are going to read. Today we are going to read. Бүгін біз сіздер менен окуйбуз. Кайсы тамга кайсы жерде кантип окулат, англис тилинде кантип туура окуш керек, ошол жөнүндө кыскача видео болот. Биринчи текст окуп берейин сиздерге. The cat is small pet animal. It likes milk and fish. Baby cat is called kitten. Мен сиздерге эң чоң фишканы айтып өтөйүн. Англис тилинде окуп жатканда кыргыздардын эң чоң катасы ар бир сөздү бөлүп так дана окуганга аракет кылат. Жок, англис тилинде андай эмес. Англис тилинде бир сүйлөмдү бир сөздөй кылып окушуңуздар керек. Биз мисалы үчүн кыргызча окуп атканда ар бир сөздү так дана окушубуз керек, Англисче андай эмес. Көпчүлүк мынтип окуйт. The cat is a small pet animal деп окушат көпчүлүк. Жок. Кайсы жерде точка, кайсы жерде үтүр болсо, ошол жерде гана дем чыгарабыз. Ошол жерде гана эс алабыз. Ага чейин окуйсыздар. Аракет кылып үйдөн окуп көрүңүздөр, The cat is small pet animal. Караңыздар, мен акырын окудум. Ошол эле учурда кайсы жерде точка болсо, ошол жерде мен дем алдым. Дальше улантабыз. It likes milk and fish. Baby cat is called kitten. Бул жерде биринчи сөзгө внимание бериңиздер. The. Бул жерде T жана H тамгасы экөөсү биригип келип, the деген тыбышты берди. Кээ бир учурда болсо S деген тыбышты берет. Андан кийинки сөздү караңыздар. Cat. Cat деген сөздү бул жерде C тамгасы кантип бул жерде К болуп окулуп калды деп жаткандарда болсо керек. Сөзсүз түрдө болот, C тамгасы 90% сөздүн башында келсе К деген тыбышты берет. Ал эми сөздүн аягында келе турган болсо, анда С деген тыбышты берет. Түшүнүңүздөр, C тамгасы сөздүн башында келе турган болсо К деген тыбышты берет. Сөздүн аягында С деген тыбышты берет. Кандай сөздөрдү билесиздер бул сыяктуу? Мисалы үчүн car. Көрдүңүздөр, бул жерде C тамгасы сөздүн башында келгендиктен К деген тыбышты берди. Car. Дагы ушул сыяктуу кандай сөздөр бар? Can. Бир нерсени кыла алам, жасай алам деген сөз, Canada. Дагы ушул сыяктуу кандай сөздөрдү билесиздер? C тамгасы менен башталган, бирок К деп окулат 90% учурда. Комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Ал эми C менен бүткөн C тамгасы С менен кантип окулат десеңиздер, сөздүн аягында. Мисалы үчүн кандай сөздөр бар? Police, face, balance деген сөздөр бар, Ушул сөздөрдү көп жолу жолуктуруп көрүп жүргөнсүздөр, С болуп окулат. Эмне үчүн? Анткени сөздүн аягында келди. Police караңыздар. Сөздүн аягында келгендиктен С болуп окулуп калды. Дагы эмне окшоштукту бул жерден байкадыңыздар? Эмнени байкадыңыздар? Байкаган болсоңуздар, сөздүн аягына келген R жана I тамгалары окулбай калды. R менен I тамгасынын экөөсүнүн окшоштугу сөздүн аягында келгенде экөөсү тең окулбай калат. Бирок R тамгасынын I'ден дагы бир өзгөчөлүгү, өзүнөн биринчи келген созулма тамгаларды созуп коет. То есть созулма өндөө кылып коет. Мисалы үчүн машина, көрдүңүздөр, А тамгасын созуп атат. Бирок түшүп калды, R тамгасы окулбай калды. Кар эмес, көпчүлүктүн дагы бир чоң катасы R тамгасын кыргызча Р деп окушат. Кар деп. Жок. R тамгасы аябай жумшак окулат. Рны жеп айтасыздар. Р деп окулат. Rose. Кайталаңыздар сиздер дагы. Ал эми I тамгасы болсо түшүп калат сөздүн аягына келсе, эч кандай тыбышка ээ эмес. Эч кандай тыбышты бербейт. Police деп окубайбыз. Просто police. Бул жерде башка кыйынчылыкты туудура турган башка тамга деле жок. Дальше улантабыз. The cat is a small pet animal. It likes milk and fish. Baby cat is called kitten. Бул жерде байкаган болсоңуздар, cold деген сөз дагы бул жерде C тамгасы келди, сөздүн башында келгендиктен бул жерде дагы К деген тыбышты берди.
дагы ушул сыяктуу кандай тамгалар, ушундай сыяктуу кандай сөздөрдү билесиздер, комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Дагы да көп үйрөнгүңүздөр келсе, комментарийге жазып калтырсаңыздар, кийинки видеодо дагы кайсы тамга кайсы жерде кантип окулат сиздерге жөнөкөй кылып түшүндүрүп берем. Эгер дагы да жакшы үйрөнөм десеңиздер, анда менин онлайн аңгыз тили курсума келсеңиздер, ал жактан прям результатыңыздар мощный болуп, бир жуманын ичинде даже мугалимдерден дагы сонун болуп окуп кетсеңиздер болот. Баардык сиздерге секреттер менен бөлүшөмүн. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин. Goodbye, see you.